Эгерде Роналдо 4 саат ижарага алынып футбол ойносо, анын акчасы 4 Lamborghini'нин акчасындай табат экен туугандар. Эми бир аят жаттаган болсо, бир төөдөн жакшыраак деп атат. Бул бир төө дегеним ошол маалда эң кымбат, азыркы учурда эң кымбат машиналардан болгон да, мисалчы, ошонун акчасына тең барабар болгон. Эми караңыз тууганым, сиз 4 сааттын ичинде канча аят жаттайсыз? Бул Роналдодон ham жакшы нерсе да туугандар, туурабы? Роналдодон жакшы нерсе таап жатасыз, сизчи? Түбөлүк бейиш. Роналдо 4 сааттын ичинде 23 Malibu машинасыны акчасына тең барабар акча алат экен. 4 сааттын ичинде элестетип көрүңүз. Эгерде сиз 2 рекет тағачу намазын окусаңыз, Роналдодон ham өтүп кетесиз тууганымчы. Валлахи касам ичем өтүп кетесиз. Эртең кыяматка барганда мына ушул нерсе сизге пайда берет. Роналдо дагы 4 сааттын ичинде 1836 Galaxy S7 же болбосо iPhone S8 ошонда тең барабар акчага ойнойт деген тууган. Эми карап көрүңүз. Роналдо мана дүйнөдө ошончо акча таап жатат. Эгерде сиз Рамазан айында таравих намазыны окусаңыз, 4 саат же болбосо 2 саат же 1 саат окусаңыз, iPhone компаниясынан жана Samsung компаниясынан жакшыраак пайда жана жакшыраак нерсе табасыз да сизчи. Валлахи. Булар ар кандай жолдор менен байыт. Аллах Таала берип койгон аларгачы. Эртең кыяматка барганда аны кантип сурак беришини алар ойлошпойт да туугандар. Сиз болсо 2 рекет намаз же орозо кармап атасыз, бирок кыяматка барганда спокойно турасыз да сизчи. Эч ойлонбойсуз. Туугандар, бул видеону даярдашыма мен 2 саат убактым кетти туугандар. 2 сааттан көбүрөөк убактым кетти туугандар. Ошону даярдаганымачы. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, бул видеону башкалар менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Балким менден да көбүрөөк суу аласыздар да иншаллахчы. Ошого жеткирип койсоңуздар иншаллах. Аллах разы болсун сиздерден.